Албетте, урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу берүүсү уланып атат. Азыр ушундай кол өнөрчү апалардан кийин ушундай көлдү жээктеп, жакшынакай шамал болуп атат. Ошол маалда карасам бир эжекем ойлонуп турат. Ушул эжемде эмне деген ой бар, эмне деген сыр бар, эмне жөнүндө ойлонуп атат. Жок. Эмнени ойлоп турасыз? Бул жакта чоң Токтогул суу сактагыч, бул жакта тоо, мындай экөөнүн ортосуна сонун желдеген шамал болуп атат. Анан шамалга чачыңызды толуп турайын десем тебете кийип алыпсыз. Рахмат. Ушул Токтогулдан чыккан биздин демократ акыныбыз Токтогул Сатылгановду ойлонуп турам. Ошонун атынан коюлган Токтогул суу сактагычы бүткүл дүйнө жүзүнө белгилүү. Ошол экинчи Токтогул Сатылгановду экинчи Токтогул Сатылганов деп эл баалаган Элмирбек Именалиевди ойлонуп турам. Элмирбек Именалиев Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, казак менен кыргыздардын ортосун бириктирген көпүрө, акын, манасчы, төкмө, актер, обончу, түркөй кесиптин ээси эле. Ушул баланы ойлонуп отурам. Ушул баланын келечеги кең эле. Алдында көп максаттары бар эле. Ошол максаттарына жетпей калды. Бирок эл экинчи Токтогул деп баалап отурушат. Мен ушуга сыймыктанам. Эми эжеке, бул өзү жаратылыш өзү ушундай болот экен. Бир залкар кетсе экинчиси келет экен, экинчиси кетсе үчүнчүсү келет экен. Ушундай элибизде залкарлар ар дайым көп болсун. Ошо Элмирбек Иманалиев аганы эскерип ушул жерде турганыңызга караганда, Элмирбек аганын ырын ырдап бересизби? Ооба, анда мен ушу Элмирбектин жаркын элесине арнап, Элмирбектин өзүнүн обонун, өзүнүн жазган ырын ырдап берейин силерге. Анда музыканттар жардам берсиңер. Жамалы белең берметтин, жалындап жүрөк дегдеттин, кароосуз калган кайыктай, кайыр кош жаным сен кеттиң, сен кеттиң, карап кайрадан сени самап, күттүм жан бергем жалгыздыктан, жадап бүттүм. Көпөлөк күлгө куналыбай, көңүлүм сыздай толалыбай, серпилип жүрөк кыйналды, сендей болалыбай, карап кайрадан сени самап, күттүм, жан бергем жалгыздыктан, жадап бүттүм. Кош дегим келбейт, кош дегим, козгобо бөлөк жок кебим, кыйналсам менин жанымда, кош дешер кишим жок менин, карап кайрадан сени самап, күттүм
Жан бергем жалгыздыктан, жадап бүттүм, 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 бүттүм. Жан бергем жалгыздыктан, жадап бүттүм, 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 бүттүм. Барекелди эже. Чындыгында соонун ырдадыңыз. Бул ырды сизге атайын обонун да сөзүн да чыгаргандай экен да. Эмне себептен бул ырды тандап алдыңыз? Элмирбек агаңыкын. Элмирбек Кетмен төбөнүн көзгө көрүнүктүү уулу. Ошол мезгилде ушул жаңы чыгарып ырдап аткан мезгил экен 90-жылдары. Жалал Абад областына мага эл агартынын отличнигин тапшырып, жалаң директорлор барганбыз. Ошондо директорлор ушул ырды жактырып, ар бирибиз бирден сабын жазып, чогултуп Токтогулга келгенчекти биз ырдап келгенбиз. Ушул Элмирбек каза болгондон бери мен ушул көлдүн жээгине бүгүн келип, Элмирбектин басып өткөн жолдорун, ушул ырдын тарыхы өзүнүн бир жашоосуна, өзүнүн турмушуна байланышкан ыр экендигин эми түшүнүп, ушуну жүрөгүм менен кабыл алып ырдагым келди да. Ушул жалгыздыктан эч бир адам жадабасын. Ушул балабыздын жаткан жери жайлуу болсун. Бала чакасы дайыма артында бактылуу болуп, атасынын даңкын чыгарган, эл журтуна кереги тийген мыкты кыздардан, балдардан болсун. Аябай ынтымактуу үй бүлөлөр эле, турмуш тагдыр татаал экен. Кудайымдын ушу бешигин неге салган нерсесин көтөрбөскө пенденин айласы жок экен. Айтарым, Элмирбек өлгөн жок. Элмирбектин экинчи өмүрү эми башталат десем болот да. Туура айтасыз. Чоң рахмат. Эми жакшы тилектериңиз да бар экен. Бул ыр сизге жакшы жарашыптыр. Мүмкүн болсо дагы башка ырларынан да ырдай бериңиз. Азыр болсо боз үйдөн жүрүңүз, ошол жактан жолугушалы. Рахмат.